30-40 жыл иштеген мугалим 5000 сом пенсия алат. Депутат мугалимдердин пенсиясын көтөрүү сунушун киргизди. Депутат Надира Нарматова Жогорку Кеңештин комитети жыйынында мугалимдерге өзгөчө көңүл буруу сунушун киргизди. Анын айтымында Соцфонд бул мамлекет тарабынан колдоого муктаж болгон адамдардын суроо талабын канааттандыруучу орган. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын 100% пенсиясы көтөрүлдү. Буга чейин 4000 алган адам 8000 сом алып калды. 3000 алып калгандар 6000 сом алат. Ошол эле учурда 30-40 жыл иштеген мугалим 5000 сом пенсия алат. Эми экөөнү салыштырып мен муну менен мугалимдердин эмгеги бааланса деген ойду айтат элем. Мисалы, кече жакында болгон окуяда 30 жыл иштеген мугалим бир тартипсиз баланы кой деп койгону үчүн эмгеги күйүп сыртка чыгып калды. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Ошол эле мезгилде аскер кызматкерлери деле мисал кылсак болот. Буга чейин мугалимдердин кадыр баркы жогору эле. Бүгүнкү күндө биз мугалимдердин айлык акысын, пенсиясын көбөйтпөсөк, сапаттуу мугалимдер көбөйбөйт эле деп билдирди ал. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Ташиев энимдин мандаты тууралуу маселени шайлоочулар фракция чечет. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңештин депутаты бир тууган инisi Шайырбек Ташиевдин мандаты тууралуу Азаттыктын суроолоруна учкай жооп берди. Анда бул маселени анын шайлоочулары менен парламенттик Ата журт Кыргызстан фракциясы чечерин билдирди. Анын өзүнүн шайлоочулары бар, мен өзүмдүн оюмду айттым. Шайлоочулардын фракциясынын чечимине мен кийлигише албайм, деди Ташиев. Буга чейин Ата журт Кыргызстан фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Шайырбек Ташиевдин мандатына байланыштуу чечим Темирлайф деп YouTube каналынын иликтөөсүндөгү маалыматтар текшерилгенден кийин кабыл алынаарын билдирген. Бир аптадан ашык убакыт мурун Камчыбек Ташиевдин жакын тууганын аты аталган журналисттик иликтөө жарыяланган. 2 күндөн кийин анын автору Болот Темиров жана командасындагы Төкмө Акын Болот Назаров Баңгизатка байланыштуу айыпталып, кармалып коомчулуктун нааразычылыгынан кийин үй камагына чыгышкан. Бул окуядан улам Камчыбек Ташиев иниси депутаттык мандатын тапшырарын билдирген. Шайырбек Ташиев соңку парламенттик шайлоодо бир мандаттуу номер 14 Жалал-Абад округунан шайланып келген жана парламенттеги Ата журт Кыргызстан фракциясына кошулган. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев Лейлек эч качан анклав болбойт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун Лейлек районунун анклав болот деген кептерге жооп берди. Анын айтымында айрымдар 2021-жылдын жазында кол коюлган протокол боюнча божомолдорду айтып жатышат. Ташиев бул документ боюнча айрым саясатчылар, анын ичиндеги Жогорку Кеңештин депутаттары, блогерлер да туура эмес маалымат таратып, чуу жаратууда деп эсептейт. Лейлек эч качан анклав болбойт, бул жалган маалымат. Протоколду кабыл алып жатканда бардык механизмдерди карап чыктык. Протоколдо мындай деп айтылат: Ворухка Тажик анклавы. Жолду ачуу үчүн анын статусун аныктоо керек. Бул жол кандай болот? Аны ким курат? Кимдер өтө аларын жазып бериш керек? Алгач ушундай келишим, андан кийин чечим болуш керек деп белгиледи Ташиев. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Болот Темиров канынан анализ тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка Болот Темиров өзү билдирип жана учурда анын жыйынтыгын күтүп жатканын айтты. Баңгизатка байланыштуу айып коюлган журналист буга чейин заарасынан анализ тапшырып, ал таза чыккан. Болот Темиров Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын тууганынын аты аталган журналисттик иликтөө жарыялаган. 2 күндө 37 миллион сомду кантип тапса болот? Садыр Жапаров жана Ташиевдин схемасы деген темадагы материалда Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасы Регион Ойл деп аталган компанияга мазут сатканы, жеке компания мазутту сыртка экспорттоо 2 күнүн ичинде 37 миллион сом тапканы айтылган. Ташиев менен анын жакындары дооматтарды четке каккан. Иликтөө жарыялагандан кийин көп өтпөй анын автору Болот Темировду жана аны менен иштешкен Төкмө Акын Болот Назаров Баңгизатка байланыштуу айыпталып, кармалып коомчулуктун нааразычылыгынан кийин үй камагына чыгышкан. Булак Азаттык үн алгысы. Эл чындыкты билсин. Студенттин стипендиясын өз чөнтөгүнө салып алган. Стипендияны өз чөнтөгүнө салып жүргөн директор жумуштан өз каласы менен бошоду. Бул тууралуу омбудсмендин катчысы билдирди. Маалыматта Кара Балта шаарындагы номер 102-лицейдин директору бухгалтер менен биргеликте 2020-жылдын сентябрынан тартып 2021-жылдын март айына чейинки стипендияны өз чөнтөктөрүнө салып жатканын билдирген. Арыз студенттер арасынан акыйкатчыга түшкөн. Учурда директор өз каалоосу менен жумуштан бошоп, арыздын негизинде УКМК иликтөөлөрдү жүргүзүп жатышат. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Эльвира Сурабалдиева акчанын күчү менен парламент көтөрүү болжонууда. Байлыктын күчү менен саясатка аралашкан аялдар саналуу гана. Алардын көч башында Эльвира Сурабалдиева атасынан калган дүйнө мүлкү менен өзгөчөлөнүп турат. Токочту бала сүйкүмдүү дегенде акчасы көп үчүн сулуу да көрүнүп тура. Саясаттан убактылуу тунук алган Эльвира айым Бишкек шаарынын бир мандаттуу 1-май округунан парламенттик шайлоого аттанганын кербези. Айрым эксперттердин баамында ал каражаттын күчүнө салуу менен Жогорку Кеңешке өтүп кетиши мүмкүн. Добуш сатып алуу жагынан тиешелүү органдар тыкыр көзөмөлдөшү ырас. Амалдуу талапкер өз үгүтчүлөрүнүн арбын жалдоо менен көпчүлүк добушка ээ болууну максат коюп аткандай. Сүрмө топтон жаза баспас бекен. Суулуп турган Сурабалдиеванын атаандаштары да оңой эмес. Оюндан чыгаар аракеттер катуу көрүлчүдөй. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин.
Сыймык Жапыкеев Тимур Фазиевдин билдирүүсү тууралуу кооз сүйлөгөн адамдын сөзүнө ишенбе. Асман шаары боюнча түзүлгөн мамлекеттик дирекциянын башчысы Элит Хаус курулуш компаниясынын мурдагы башкы директору Тимур Фазиев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү жасаган. Анда Тимур Фазиев билим акча тууралуу түшүндүргөн. Ал эми финансы полициясынын мурдагы башчысы Сыймык Жапыкеев ага жооп катары кооз сүйлөгөн адамдын сөзүнө ишенбе. Анын сөзүндө дайыма уюм бар, унчукпай жакшы иштерди жасаган адамдын сөзүнө ишен деп билдирүү калтырган. Бул аргументке ийчи. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаев, силердин саясаттагы жолуңар Бакиевдин мезгилинен башталган. Мүмкүн ага чейин АРБРде аралашып калып жүргөн болушуңар мүмкүн, бирок силерди эл Бакиевдин өлкө башкарган мезгилинен баштап таанып калышты. Бакиев силерге ишенген үчүн мүмкүн келечекте элге кызмат кыла турган мекенчилдик касиетиңерди туйган үчүн чоң кызматтарды берген. Кыскасын айтканда, саясаттагы жолуңарга чейир салып берген десем жаңылышпайм. Мындайды кыргыздар жол көрсөткөн устатым дешип, атасынан кийин келе сыйлаган адамдардын катарына кошуп жүрүшөт. 2020-жылдын 5-октябрь кыргыз өлкөсү үчүн 30 жылдан бери жол таппай темселеп калган кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге ээ болгон тарыхый дата күн болду. Кудайымдын кыргыз элинен боору ооруп силерди берди. Эл сүйүнүчтүү жана дуу көтөрүлүп шайлап алдык. Садыр Нуркожоевич, президенттик шайлоонун алдынан түштүк элин кыдырып жүрүп эл арасынан президент болуп калсаңыз Бакиевди алып келе аласызбы деп берилген суроого сиз эгер эл талап кылса алып келем деп сөз бергенсиз. Президенттин оозунан чыккан сөз бул сөзсүз аткарыла турган кызыл документ болуш керек. Себеби элдин баары ишенип президенттин оозун аңдып турушат. Мына арадан 1,5 жыл убакыт өттү. Түштүк эли Бакиев келсин дешип, жабыла чыгышып ага үйдүн алдына барышса да, соц тармактардын аябай эле көп адамдардын Бакиевдин келиши боюнча позитив сөздөрүн сизге кайрылууларын окуп эле жатабыз. Сабыры тоодой болгон түштүк эли ичи ооруп калса деле митингдей беришпейт. Баары жогуна кайыл болушуп, жараткандан ар бир тынч күнүнө шүгүр айтып жашай беришет. Бакиевди алып кел дешип, Алатуу аянтына барып жатып алышпайт. Андайды уят көрүшөт. Болгону сиздин бирөө сөзүңүзгө ишенип күтүп жүрүшөт. Баары бир күнү Бакиевди алып келет деп. Бирок силер тараптан Бакиев тууралуу эч кандай аракет же болбосо көңүл жубаткан жакшы сөз укпай келебиз. 15 жыл өлкөнү сазга тыгып койгон баардык кесепетибизге себепчи Акаев өлкөгө келди. Атүгүл аны резиденцияда конок кылышты деп уктук. Кандай болгон күндө да маскара пост министр Акаев менен чай ичип олтурган сүрөттү көрдүк. Башкалар билбесе да эки дос экөөң билесиңер. Бакиевдин башкаруу убагында өлкөнүн экономикасы өсүп, элдин жашоосу жакшырып, инвестиция деген нерсе өлкөгө батпай кетип, ошонун шарапаты менен мигранттардын агымы тып токтоп калган. Бакиевдин кылган эмгектерин эч ким чана албайт. Бакиев карызыбызды азайтып, Кумтөрдөн болгон үлүштү 33%га көтөрүп кеткенин да билесиңер. Анда эмне үчүн Акаев келген өлкөгө Бакиев келе албайт? Эл суранып чыкпай жатат деп күтүп олтурасыңарбы? Андай болсо Акаев келсин деп ким суранды? Адамгерчилик тараптан алганда деле силер үчүн Акаев менен Бакиев бирдей укукка, акыйкат мамилеге, сыйыңарга болсо сыйга татыктуу болуш керек эмеспи? Хотя биз үчүн андай болбосо да, биз үчүн Акаев татып салса аздык кылат. Бакиев элди аттыра турган адам эмес экенин да силер жакшы билесиңер. Аксыда талаада кетип жаткан элди атышканда да бийлик тараптан эч ким Аксы эли менен жолугушууга бара алган эмес. Бир Бакиев барган. Ак үчүн барган. Эгер эле 2010-жылы бийлик тараптан ок атылган болсо, ал мыйзамдуу экенин да силер жакшы билесиңер. Бүгүн аракка абдан тойгон, колдоруна курал алган адамдар алдынан чыкканы токмоктоп, өрттөп, бузуп, ак үйгө чабуул жасап барышса силер эмне кылат элеңер? Бирок 2010-жылы күч органдары тараптан эч ким курулай колдонбой койгон үчүн Отунбаев элди аткыла деп өздөрүнүн даярдаган адамдарына команда берип жатпайбы? Бул жактан ок атылып жатса, күч түзүмдөрү өздөрүн коргош үчүн болсо курал колдонуш керек эмеспи? Самоа Барона менен киши өлтүрсөң, сот сени актап чыгарат. Эгер ошол сот биздин соттордой саткын коррупционер кесибине кыянатты кылган сот болбосо. Шамиль Атаханов айтып жатпадыбы? Роза Исакова элди аткыла деп бизди безвыходное положениядан чыгарып кетти деп. Түштүк окуясы да жабылган бойдон токтоп турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, элди акыйкат башкарган гана хан тарыхта аппак тамгалар менен калат. 30 жылдан бери бизди башкарган президенттер бирин көрүп, башкасы сабак албады. Баары эле көзүнө ким болуп көрүнүп жаманатты болушканын жакшы билесиңер. Ошолордун арасында бир гана Бакиев бар күчүн, бар билимин элге арнаган. Мына экөөңдө бар күчүңөрдү жумшап эл үчүн иштеп жатасыңар. Көрбөгөндөр көр болот, бирок бир күн силердин эмгегиңерди баалабай кылган ишиңерди силерден кийин келген бирөөлөр өзүнүкү кылып алып, силердин башыңарга да Бакиевдин күнүн салып коюшу мүмкүн экенин ойлоп койсоңор жакшы болмок. Андай эл душмандары арабызда абдан көп экенин, бийлик кызмат үчүн атасын да сатышка даяр жигсуулар бар экенин жакшы билип калдыңар. Ошон үчүн элге акыйкаттыкты орнотуп бергиле. Бакиевди алып келип 7 апрель түштүк тополоонун ачыкка чыгаргыла. Бул силердин өлкөнү акыйкат
акыйкат башкарып жатканыңардан кабар берет. Тарых мурбаланбай, бузулбай жазылыш керек экенин өсүп келе жаткан муун билсин. Вактылуу өкмөттүн кузгундары кара жашык ачылбасын, 2010-жылкы июнь окуясы козголбосун дешип эмне үчүн жантал бастап жатканы деле силердин ойлондуруш керек эле. Бул жазгандары менин эле каалоом, менин эле талабас эмес. Бул Байкеевди сыйлаган миллиондогон элдин талабы, суранычы. Ишенбесиңер түштүк жергесине барып чекеден сурап чыккыла Байкеев тууралуу оюң кандай деп. Мына ошондо элдин оюн билесиңер дейт Шао Мурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.